Өлкөдө кышка карата даярдык күчөй баштады. Ушул тапта ГЭСтерде 72 көмөк чордондо жана кубаттуу трансформаторлордо толугу менен оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткандыктан энергетиктер суук түшкөндө электр энергиясынан чектөө болбойт деп ишендирүүдө. Адистер суук түшкөн учурда үзгүлтүк болбосун деп тынбай эмгектенишүүдө. Кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев Бишкектин Кызыл Аскер көмөк чордонунда жүрүп жаткан ремонт иштерине күбө болуп келди. Мындан 2 жыл мурун кыш айларында Борбордун Кызыл Аскер аймагында жарык маал-маалы менен өчүп, жашоочуларды түйшүккө салган. Өткөн жылдан бери ал көрүнүш байкала элек. Калкты электр энергия менен туруктуу камсыздоого басым жасалып, дээрлик бардык көмөк чордон толугу менен жаңыланууда. Учурда Кызыл Аскер көмөк чордонунун жабдыктары алмашылып жатат. Мурун мисалы деген эски оборудование көбүрөөк өшчү, сыныктар көбүрөөк болчу. Азыркы жаңы койгондон кийин бүт бар электронный цифровой аппараттар, тияктан барып көргөздүк, мурунку электромеханический эмелер, приборлор турса, бүгүнкү күндө бүт бары полупроводниковый оборудование туруп атат. Энергетиктерге жайкысын эс алуу деген жок. 40 градус аптаптуу ысыкта иш кайнап, инженерлер жумуш менен алек. Сейчас мы находимся на подстанции Кызыл Аскер. Биз азыр Кызыл Аскер көмөк чордонунда турабыз. 1958 жылы жабдыктар алмашылбай иштөө мөөнөтү чак бүткөн болчу. Мына эми Ислам өнүктүрүү банкынын долбоору аркасында жаңы жабдууларды коюп жатабыз. Электр кубатына суроо талап аз кезде өлкөдөгү ГЭСте жалпы 8 агрегатта толук кандуу ремонт иштери жасалууда. Аны менен кошо Бишкек жана Ош жылуулук борборлорунда дагы оңдоо иштери жүрүп жатат. Октябрь айынын акырына чейин бардык жумуштар толук аякташы күтүлүүдө. Дээрлик бардык ГЭСтеринде жумуштар жүрүп жатат. Чоң суунун келишине байланыштуу көп жумуштардын баары ошол суу киргенге чейин аткарылган. Бул Токтогул ГЭСинде, Камбар-Атада, Атбаш ГЭСинде, Шамалды сай, Таш көмүр, Куруп сай бардык ГЭСтерде жумуштардын баары дээрлик ошол Павлодарга чейин аткарылды. Аба ырайынын жаанчыл болушу аткарылып жаткан жумушту жайлаткан. Электр колдонуучуларды үзгүлтүксүз камсыздоону ишке ашыруу оңой эмес. Чүй облусунун жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын электр монтерлору тоо ташты арылап өткөн катаал жерлердеги чубалгыларды бекемдеп, тетиктерин алмаштырууда. ЧПУСтын балансында 2100 километр линия обслуживаебыз биз. Быйылкы жылга текшерүү ремонттун планы 1700 километр. Бүгүнкү күнгө 6 айдын эсебинде 930 километр текущий ремонт колдон чыгарылды. Ондогон метр бийиктиктеги тирөөчтөрдө майда барат жабдыктан баштап көп нерсе алмашылып, оңдолууда. Жоопкерчиликтүү, нары опурталдуу кесиптин ээлеринин айтымында жайкысын алдын алуу жана оңдоо иштери жасалса, кышында көңүл тынч болот. Уланбек Дыйканбаев, Есентура Бакеев, Коомдук 1 канал.